Бүгүн биз сиздерге кыргыз элинин жөнөкөй бирок таланттуу уулу, өзгөчө чыгармачыл инсан Айылдык акын тууралуу баянды тартуулайбыз. Акын өз өмүрүн элге кызмат кылууга, маданиятты жана руханий дүйнөнү өнүктүрүүгө арнаган инсан. Ал жөнөкөй турмушта жашап, эл арасында эмгектенип, ошол эле учурда чыгармачылык менен алектенген Ак Дала жергесинин улуу калемкери Өмүрбек Дөлөев. Ал 1947 жылы 15 сентябрда Ак Дала районунун Коңорчок айылында жылкычынын үй бүлөсүндө туулган. 1964-65 окуу жылында орто мектепти бүтүрүп, 1966-жылы Нарын шаарындагы айдоочулук курсту аяктап, алгачкы эмгек жолун Ак Дала райондук өндүрүштүк бирикмесинде айдоочу болуп иштеп баштаган. Андан кийин Бишкектеги финансы-экономикалык техникумун аяктап, райондогу финансы бөлүмүндө киреше боюнча инспектор болуп иштеген. 1982-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. Ал жаштайынан билимге умтулуп, чыгармачылыкка кызыгып өскөн. Анын негизги багыты журналистика жана чыгармачылык болгон. Мына ошол журналистикага болгон жөндөм аны 24 жашында райондогу айыл турмушу, мурдагы колхоз эмгеги газетасына адабий кызматкер болуп кирүүсүнө түрткү болгон. Ал узак жылдар бою райондук газетада иштеп, 19 жыл редакторго орун басар, 20 жыл редакторлук кызматта эмгектенген. Ошондой эле Ала Тоо, Асаба, Айыл өкмөтү, Теңир Тоо сыяктуу басылмалар менен кызматташкан. Өмүрбек Дөлөев бир гана журналист эмес, акын жана публицист катардагы таанылган. Газетада системалуу, бурулбай, терилбей иштеген 51 жылда поэзия жана проза жанрында талбай эмгектенип, 30дан ашуун китептери жарык көргөн. 100дөн ашык ырларына, 7 дастанына обон чыгарылып, эл ичинде белгилүү ырчылар аткарып келишүүдө. Айыл ичинде эмгектенип жүрүп, өзүнүн талантын өркүндөтүп, чыгармаларында элдин турмушун, кубанычын, кайгысын чагылдырган. Анын чыгармаларында мекенге болгон сүйүү, адамгерчилик, эмгекчилдик сыяктуу баалуулуктар терең орун алган. Кыргыз адабиятына өзүнүн салымын кошуп, жергиликтүү деңгээлде таанылып, элдин урмат сыйына ээ болгон. Акындын чыгармалары жөнөкөй тилде жазылып, ар бир окурмандын жүрөгүнө жеткен. Ошондой эле жаш мундарды тарбиялоого дагы көңүл буруп, маданий иш-чараларга активдүү катышкан. Анын эмгеги жана чыгармачылыгы дайыма бааланып келет. Кыргыз Республикасынын Журналисттер союзунун мүчөсү катары көптөгөн сыйлыктарга жана ардак грамоталарга татыктуу болгон. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын президентинин грамотасы баштаган 24 ардак грамотанын ээси, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси, кыргыз тили коомунун сыйлыктары, Түрксой уюмунун төш белгилери бар. Нарын облусунун Ак Дала районунун Ат башы районунун ардактуу атолу. Ошондой эле бир нече чыгармачылык конкурстардын жеңүүчүсү. Ак Дала районундагы Ак Дала эл коомунун жетекчиси болуп, элдин биримдигин чыңдоого аракети зор. Анын эмгеги жогору бааланып, райондук гезиттер арасындагы ийгиликтери үчүн дагы сыйлыктарга ээ болгон. Өмүрбек Дөлөевдин өмүр жолу эмгектин, чыгармачылыктын жана элге кызмат кылуунун үлгүсү. Ал жөнөкөй айылдан чыгып, өзүнүн таланты жана тырышчаактыгы менен эл ичинде кадыр баркка жеткен инсан. Жыйынтыктап айтканда, ал эл арасында жашап, эл үчүн чыгарма жазган, кыргыз журналистикасында жана адабиятында өз ордун тапкан, эл үчүн эмгектенген чыныгы чыгармачыл элдик акын. Бул акындын өмүрү жөнөкөйлүктүн, эмгектин жана чыгармачылыкка болгон сүйүүнүн жаркын мисалы.